Саламатсыңарбы балдар жана теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыздын темасы кызматчы сөз түркүмдөрү. Кызматчы сөз түркүмдөрү деп эмнени айтабыз? Сүйлөм ичинде ар түрдүү кызмат аткарышкан сөз түркүмдөрү. Мисалы, сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат. Сүйлөмдөгү сөздөргө ар түрдүү кошумча маанини билдирген сөздөрдү кызматчы сөз түркүмдөрү дейбиз. Кызматчы сөз түркүмдөрү өз ара төрткө бөлүнөт. Биринчи жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, анан мадал сөздөр. Жандооштор деп эмнени айтабыз? Атоошторду жөндөмөлөр боюнча башкарып, сүйлөм мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн колдонулган сөздөрдү жандооштор деп айтабыз. Мисалы, жөнүндө, тууралуу, боюнча, аркылуу, сыяктуу, үчүн, сайын, менен, чейин, дейре, кайра, көздөй, ары, мурун деген сөздөр жандоош сөздөргө кирет экен. Сүйлөмгө мисал келтирсек, кул болду кеткен боюнча келе элек. Сүйлөмдө боюнча деген сөз жандооч болду. Шаарга чейин барабыз. Чейин жандооч. Сөз эмне жөнүндө болуп жатканын Саадат түшүндү. Бул сүйлөмдө жандооштор жөнүндө болду. Ал эми адам менен адам менен деген жандооч катышты. Сулаймандын акылы боюнча иштедим. Бул сүйлөмдө боюнча деген жандооч катышты. Ал эми мектепти көздөй кетти деген сүйлөмдө көздөй деген жандооч катышты. Ал эми байламталар. Байламталар дагы сүйлөмдө өз алынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ болбойт. Сүйлөмдөгү татаал сөздөрдү, бирөңчөй мүчөлөрдү, анан сөз менен сөздү байланыштырган сөздөрдү биз байламталар дейбиз. Мисалы, алар кандай сөздөр? Жана, менен, да, ары, бирок, себеби, анткени, эгерде, же, мейли, дагы, ошондуктан, андыктан. Байламталар түзүлүшү боюнча жөнөкөй байламталар, анан татаал байламталар деп бөлүнөт. Азыр жогоруда айтылгандар жөнөкөй байламталарга кирет. Ал эми татаал байламталарга эки сөздөн же эки же андан ашык сөздөн турган байламталар кирет. Же болсо, ошон үчүн, ошол себептүү, жана да, антсе да, анткен менен, ошенткен менен, ошондо да, неге десең ошондой болор, жана башка сыяктуу. Сүйлөмдөрдө мисал келтирсек, көлдүн кооздугу менен байлыгына чек жок. Бул жерде менен деген байламта сөз катышты. Биздин күчүбүз да, бактыбыз да эл менен. Бул сүйлөмдө да деген байламталар сөздөрдү байланыштырды. Гүлсарынын жаны чыга жаздады. Же дем алаарга, же тырп этерге чамасы жок. Бул сүйлөмдө же деген байламта сөздөрдү байланыштырды. Ал эми кызматчы сөздөрдүн үчүнчүсү бөлүкчөлөр деп аталат. Бөлүкчөлөр сүйлөмдүн тизмегинде келип, сүйлөмдөгү сөздөргө ар түрдүү кошумча маани берет. Аларга мисалы гана, эле, эң, өтө, абдан, аябагандай, да, дагы, деле, так, ооба, кадим, го, ыя, куду, бейим, белем деген сыяктуу сөздөр. Мисалы, кечигип келген бейим. Бул сүйлөмдө бейим бөлүкчөсү. Асан эле келди. Бул сүйлөмдө болсо эле деген бөлүкчө катышты. Эч киши келбеди. Бул сүйлөмдө эч деген бөлүкчө болду. Ал келген белем. Бул сүйлөмдө дагы белем катышты. Концертке келесиңби? Ыя. Ыя деген бөлүкчө сөз болду. Окуучулар гана келишти. Бул сүйлөмдө дагы гана деген бөлүкчө катышты. Ал эми кызматчы сөздөрдүн төртүнчүсү мадал сөздөр болуп эсептелет. Мадал сөздөр сүйлөмдүн тизмегинде келип, сүйлөмдөгү айтылып аткан ойго кошумча маани, же ырастоо, же күмөн саноо маанисиндеги кошумча маанилерди билдирет. Мадал сөздөр албетте, балким, мүмкүн, маселен, имиш, сыягы, сыяктанат, болсо, баса, болжолу, ырас, кыскасы, сөзсүз, шексиз, керек, мейли деген сыяктуу сөздөр кирет. Сөзсүз менин барышым керек. Бул сүйлөмдө сөзсүз деген сөз мадал сөз болду. Ырас, бул сөз мага абдан жакты.
ырас бул мадал сөз болду. Сүйлөмдө ошо сүйлөмдүн маанисин ырас деп атат. Балким абыл келип калгандыр. Балким мадал сөз болду. А бул жерде мадал сөз сүйлөмгө күмөн саноо маанисин билдирип атат. Балким деп. Мүмкүн жапар бүгүн келип калар. Бул сүйлөмдө дагы күмөн саноо болду. Мүмкүн деген мадал сөз катышты. Асан келген көрүнөт. Көрүнөт мадал сөз. Мира барган чыгар. Чыгар деген мадал сөз дагы божомолдо күмөн саноо маанисин билдирип атат сүйлөмгө. Ошентип жалпысынан кызматчы сөз түркүмдөрү 4 бөлүнөт экен. Дагы бир сыйра кайталап коелук. Жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр жана мадал сөздөр. Жандооштор. Жандооштор атоош жөндөмөсүн талап кылат. Анан мисалы аларга жөнүндө, тууралуу, боюнча, аркылуу, үчүн, сайын сыяктуу менен. Барыш жөндөмөсүндө турушун талап кылат. Өзүнөн мурда турган сөздү аларга чейин, дере, караганда, жараша, карай, жуук, карата деген сыяктуу жандооштор кирет. Мисалы, шаарга чейин узаттым. Бул сүйлөмдө чейин деген жандооч катышты. Өзүнөн мурунку турган сөз шаарга. Аны барыш жөндөмөсүндө башкарды. Шаар зат атооч болсо, га барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Ошондой эле табыш жөндөмөсү боюнча да башкарат. Мисалы, мектепти карай же мектепти көздөй кетти. Мектепти табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү, мектеп зат атооч. Ошентип атооч сөздү, өзүнөн мурда турган атооч сөздү табыш жөндөмөсүндө башкарды жандооштор. Кошумча маани берип атат. Чыгыш жөндөмөсүндө да турушун талап кылат, өзүнөн мурда турган сөздүн. Мисалы, мындан ары же мындан кийин күн жылыйт. Ары же кийин деген сөздөр жандооштор болду дагы өзүнөн мурдагы турган сөздү чыгыш жөндөмөсүндө башкарды. Андан кийин бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр өз алдынча турганда лексикалык мааниге ээ болбогон, сүйлөм ичиндеги сөздөргө ар түрдүү кошумча маани берген сөздөрдү бөлүкчөлөр дейбиз. Бөлүкчөлөрдү биз мааниси боюнча өз ара 8ге бөлөбүз. Биринчи чектегич бөлүкчө, аларга гана, эле деген бөлүкчөлөр кирет. Мисалы, мен гана келдим, сен эле бардың, атам эле келди, эле деген бөлүкчөлөр катышты. Экинчиси күчөткүч бөлүкчө. Эң, өтө, абдан, түк, чылк, чымкый, аябай. Мисалы, окуучулар эң таза, өтө тартиптүү болушат. Абдан чынчыл келишет, түк калп айтышпайт. Үчүнчү түрү аныктама бөлүкчөлөр дейбиз. Аларга да, дагы, деле, так, нак, дал деген сыяктуу бөлүкчөлөр кирет. Мисалы, колхозчулар да келишти, биз дагы бардык. Баарыбыз так, дал ошол жерге чогулдук. Төртүнчү түрү божомолдогуч бөлүкчөлөр. Буга го, белем, бейим деген сыяктуу бөлүкчөлөр кирет. Мисалы, жумуш кызыды го, окуучулар келишти белем. Бешинчи түрү таңгыч бөлүкчө. Буга эч деген бөлүкчө киреткен. Сабактан эч кечикпегиле, эч чарчаган жокмун, эч качан калп айтпайм деген сыяктуу сүйлөмдөрдө кездешти эч деген бөлүкчө. Алтынчы сурама бөлүкчө. Сурама бөлүкчөлөргө ыя деген сыяктуу бөлүкчөлөр кирет. Жамила, келдиңби? Асылбек, кайдасың ыя? Деген сүйлөмдөрдө ыя деген бөлүкчөлөр катышты. Жетинчи ырастагыч бөлүкчө. Ооба, албетте деп ойду ырастоо маанисинде колдонулган үчүн ырастагыч бөлүкчөлөр дейбиз. Ооба, убадамды аткарам. Албетте иштейм. Ал эми 8-си салыштырма бөлүкчөлөр. Салыштырма бөлүкчөлөргө куду, кадим деген сыяктуу бөлүкчөлөр кирет. Куду мен тарткан сүрөттүн өзү. Кадим эле артистей ырдады.
куду, кадим деген сөздөр салыштырма бөлүкчөгө кирет. Ошентип бөлүкчөлөр дагы мааниси боюнча өз ара дал ушундай 8ге бөлүнөт экен. Дагы бир серия тактап коелук. Чектегич бөлүкчө, күчөткүч бөлүкчө, аныктама бөлүкчө, божомолдогуч бөлүкчө, таңгыч бөлүкчө, сурама, ырастагыч жана салыштырма бөлүкчөлөр болуп 8ге бөлүнөт экен. Андан кийинки байламталар. Байламталар дагы өз ара маанисине карата 6га бөлүнөт. Биринчи байланыштыргыч байламта, каршылагыч байламта, божомолдогуч байламта, себеп натыйжалаш байламта, шарттуу байламталар жана салыштырма байламталар. Биринчи байланыштыргыч же бириктирүүчү байламталарга ары, жана, менен, дагы, жанада, жанадагы, дале деген байламталар кирет. Мисалы, ары тууган, ары ата бала болуп калдык. Ысык көлдүн кооздугу менен байлыгы чексиз. Бул сүйлөмдөгү байламталар сүйлөмдөрдү жана сөздөрдү бири-бири менен байланыштырып турат. Экинчиси каршылагыч байламталар. Ал эми, бирок, антсе да, ошентсе да, ошондо да, анткени менен, ошондой болсо да, ошондой болгону менен, андай болсо да деген сыяктуу байламталар каршылагыч байламталарга кирет экен. Мисалы, анын мүнөзү жеңил, ошенткени менен акылы бар. Үчүнчүсү божомолдогуч же ажыр аткыч байламталар. Аларга же болбосо, не деген байламталар кирет экен. Мисалы, силер жардам бергиле, же болбосо жумуш бат бүтпөйт. Шаңдуу күүлөр же шайыр күлкүлөр угулар. Же качканбы, же тил укканбы, же камчы жегенби, көрүнүшү башкача деген сүйлөмдө дагы же деген бир нече байламта катышып сүйлөмдө ойду ырастап маани берип турат. Андан кийинкиси себеп натыйжалагыч байламталар. Аларга анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, ошонун натыйжасында эмне десең деген сыяктуу байламталар кирет. Мисалы, Алтынай отличник болду, себеби ал жакшы окуду. Себеби деген байламта катышты бул жерде. Бешинчиси шарттуу байламталар. Эгерде деген байламталарды биз шарттуу байламталар дейт экенбиз. Мисалы, эгер мен калп айтпасам, Беккулду сен тааныйт элең. Каныбек айткан эмес экен, эгер айтса, ал келип калмак. Алтынчысы салыштырма байламталар. Салыштырма байламталарга кандай, ошондой, канчалык, ошончолук, канча, ошончо деген сыяктуу байламталар кирет. Төө канчалык болсо, жүгү ошончолук. Иштегениң кандай болсо, тапканың да ошондой. Гүлсары кандай карыса, Танабай да ошондой карыды. Ошентип биз байламталарды дагы мааниси боюнча өз ара 6га бөлөт экенбиз. Дагы бир сыйра тактап койсок, биринчиси байланыштыргыч же бириктирүүчү байламталар, каршылагыч байламталар, божомолдогуч байламталар, себеп натыйжалаш байламталар, шарттуу жана 6-чысы салыштырма байламта болуп бөлүнөт экен. 4-чүсү мадал сөздөр. Мадал сөздөрдү өз ара 3гө бөлөт экенбиз. Булар дагы маанисине карай бөлүнүшөт балдар. Биринчиси айтылуучу ой-пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисиндеги мадал сөздөр. Экинчиси айтылуучу ой-пикирге күнөм саноо, божомолдоо, ишене бербөө маанисиндеги мадал сөздөр. Үчүнчүсү болсо ой-пикирдин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн билдирүүчү мадал сөздөр болуп, мадал сөздөр дагы мааниси боюнча 3гө бөлүнөт экен балдар. Эми биринчисине токтолсок, айтылуучу ой-пикирди ырастоо, кубаттоо, бекемдөө маанисиндеги мадал сөздөргө албетте, шексиз, сөзсүз, дурус, ырас, чындыгында деген сыяктуу мадал сөздөр кирет. Мисалы, албетте мен бүгүн жолго чыгам. Шексиз Анархан келет. Сөзсүз биз жакшы окуйбуз. Ырас бүгүн Бишкекке жөнөйбүз. Ал эми экинчи түрү айтылуучу ой-пикирге күнөм саноо, божомолдоо маанисин берүүчү мадал сөздөр. Балким,
мүмкүн, кыязы, ыктымал, болжолу, сыягы, чамасы, окшойт деген сыяктуу байламталар кирет экен. Мисалы, балким бүгүн күн жаайт. Окуучулар келиши мүмкүн, болжолу алар келишпейт, окшойт. Жана башка сүйлөмдөр. Ал эми үчүнчүсү болсо, ой пикирдин зарылдыгын, милдеттүүлүгүн билдирүүчү мадал сөздөр. Аларга керек, тийиш деген мадал сөздөр кирет. Мисалы, менин барышым керек. Бул жерде керек деген байламта катышты. Кийинки сүйлөмдө алар бүгүн келүүгө тийиш. Тийиш деген байламта. Ошентип мадал сөздөр дагы мааниси боюнча 3кө бөлүнөт экен. Ошентип балдар биз жалпысынан кызматчы сөздөр жөнүндө түшүнүк алдык. Кызматчы сөздөргө 4 кирет экен: байламталар, жандоштор, бөлүкчөлөр жана мадал сөздөр. Бүгүнкү сабагыбызда балдар кызматчы сөз түркүмдөрү жөнүндө түшүнүк алдык. Кызматчы сөздөр боюнча дагы түшүнүктөр бар. Аларга коюлуучу тыныш белгилер жана алардын жазылышы. Алар жөнүндө кийинки сабактарда түшүнүк алабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.